Биз карай турган бүгүнкү күндөгү маселе бул манасчынын трансценденттик оз уйпасы. Ар бир сөздү ушу темада аталган ар бир сөздү өз-өзүнчө талдап кайрыла турган болсок, манасчы деген ким? Манасчынын өзгөчөлүгү эмнеде? Манасчынын коомдогу ээлеген орду, социалдык орду, айрым учурларда саясий орду. Деги эле эмне себептен кыргыз эли манасчыга өзгөчө мамиле кылып, өзгөчө мааниге ээ болуп келген адам? Биз алгачкы лекцияларда манасчы деген терминдин келип чыгышы жана кыргыз лексикасында колдонуп калышы тууралуу кеп курганбыз. Буга кайрылыштын зарылчылыгы жок. Бар болгону манасчы деген бул ушул манасты айткан, аны жараткан, эпосты жайылткан жана сактап келген адам катары кабылдайбыз. Манасты жалпы элдик эпос катары, жалпы элдик ооз-эки чыгарма катары карап келгенибиз менен, ал белгилүү бир эл ичинен чыккан манасчынын дүйнө таанымы, анын касиети, өнөрү аркылуу жаралып жаткан текст. Мейли көркөм чыгарма деп түшүнөлү, мейли эпос деп түшүнөлү. Бирок аны жаратып аткан жалпы эл эмес, манасчы гана жаратып, аны жайылтып, сактап, элге тартуулап жатат. Демек андай болсо, эмне үчүн Манас эпосун биз элдик чыгарма дейбиз? Элдик эпос дейбиз. Буга жөнөкөй эле бир жооп берсе болот. Элдик дегенибиздин бирден бир себеби бул эл ичинен чыккан, карапайым элдин катмарынан чыккан манасчынын айтуусу менен жаралып жатат. Экинчи жагы, ошол элдин тарыхын, элдин өткөнүн, башынан кечиргенин көркөм текст катары, ооз-эки түрүндө айтылып жаткандыгы менен элдик ооз-эки эпос деп айтуунун шарты да ушул, жообу да ушул. Эпостун, биздин учурда манастын өзгөчөлүгү ушунда, бул ооз-эки айтылып келе жаткандыгында. Эгерде башка элдерде эпостары кагаз түрүнө өтүп, ошону менен тынып, ошону менен өмүрүн токтоткон болсо, же сахналаштырылып драмага өтүп, же көркөм сүрөт искусствосуна өтүп, ошол жанрда гана жашап, анан ооз-эки айтылбай калса, демек ал өзүнүн нукура, нагыз алып жүргөн элдик ооз-эки эпос деген жүгүн, даражасын жоготуп жибергендигинин белгиси болуп эсептелинет.
Кудайга шүгүр дешибиз керек. Биздин элибизде Манас эпосы бүгүнкү күндө дагы ооз-эки жашап келе жатат. Ооз-эки жашап келе жаткандыгынын негизги күнөөкөрү дагы, негизги себепкери дагы мына ошол манасчылар. Учурунда Виктор Максимович Жырмунский дүйнөлүк алкактагы белгилүү фольклор таануучу, Мухтар Омарханович Ауезов, бул дагы дүйнөгө белгилүү окумуштуу алгачкы манас изилдөөчүлөрдүн бири. Саякбай акыркы манасчы. Мындан кийин манасчы чыкпайт. Болду. Ушуну менен Манас өзүнүн ооз-эки жашоосун, салттуу өмүрүн токтотту деп айтылган пикирлер бүгүн табигаттын, эпостун өзүнүн салттуу жашоосунун принциптерине туура келбейт экендигин аныктап отурат. Бүгүнкү реалдуу биздин турмушубузда айтылып дагы, жашап да келе жаткан манасчылар, алардын ооз-эки түрдө салттуу жол менен учурунда Саякбай Каралаев, Шапак Рысмендиев, Молдобосан Мусулманкулов же Акмат Рысмендиев кандай айтып келген болсо, дал ошондой жол менен, дал ошондой түрдө, ошондой ыкма жана салт менен бүгүн дагы манасчылар айтып, манасты элге тартуулап, аны жандуу эпос катары алып келе жатат. Бул бүгүнкү күндө Манас эпосунун өзгөчөлүгү дагы, артыкчылыгы дагы, феноменалдуулугу дагы ушунда болуп жатат. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы, илим, жалпы адамзат каалайбы, каалабайбы, бул процесс жүрүп жатат. 100 жыл мурда кандай Манас жашап келе жаткан болсо, кантип манасчылар айтып келген болсо, бүгүнкү күндө дагы дал ошондой жол менен, ошондой формада айтылып келе жатат. Албетте 150 же 100 жыл, кече келе 70 жыл мурдагы жашоо шарты менен манасчынын бүгүнкү жашоо шарты өзгөчө айырмачылыктарга ээ болду. Мүмкүнчүлүктөр дагы өзгөрдү, шарт да өзгөрдү. Бирок анын ооз-эки айтылган. Демек ошону менен манасчынын салттуу негиздери, манасчынын өзүнүн салттуулугу, эпостун өзүнүн салттуулугу бүгүнкү күндө жашап келе жаткандыгын далилдеп жатат. Турмуш бүгүнкү биздин реалдуу жашообуз. Бул биздин кыргыз элинин башка элдерге салыштырмалуу өзгөчө айрыкчалыгын далилдеп жатат. Эмне үчүн
кече 50-жылдары, 20-кылымдын 50-жылдарына чейин орус айтуучулары батыш славян элдеринин айтуучулары жашап келип, анан кескин түрдө кандайдыр бир себептерден улам, түшүнүксүз себептерден улам айтуучулук өнөр өзүнүн өмүрүн токтотуп койду. Мына 20-кылымдын 70-80-жылдарга чейин жашап келген Хакас, Туба, кыргыз элине тектеш элдер, Алтай, Шор, Казак, Өзбек элдеринде айтуучулук өнөр бүгүн басаңдап, өзүнүн салттуулугунан тайып, сүзүлүп бара жатат. Айрым элдерде ал жок болуп кетти. Мен ошол элдердин бардыгын кыдырып, көрүп, айрым айтуучулар менен бетме-бет, жекеме-жеке отуруп сүйлөшүп, маектешкен соң, ушул азыркы айтып жаткан пикиримди мен толук кандуу бардык жоопкерчиликти мойнума алып айтып жатам. Бул элдерде ошол айтуучулуктун сүзүлүшү, анын жок болуп кетүү коркунучуна алып келгендиги айлана чөйрөнүн жана ошол коомдун өзүнүн ошо айтуучулукка дагы, айтуучуларга дагы, ошол эпосторуна да карата болгон жана кылган мамилесинен уламбы деп түшүнөм. Себеби жогоруда айтылган элдердин дээрлик бардыгы аз сандуу элдер. Анан Саякбай Карлаевдин бир айткан сөзү ар дайым менин эсимде. Ошону мен учуру келгенде, маалы келгенде айтып турам. Зор эл, көп эл зор эл, аз эл кор эл деп. Мына көп элдин, зор элдин койнунда жашап жаткан элдер баягы өзүнүн маданияты жагынан болобу, тили жана башка тармактары боюнча сүзүлүп бара мындай бир жок болуп кетүү коркунучуна алып келе тургандыгын далилдеп жатат. Мына бул коркунуч, бул келечек, бул тагдырдын буйругу бизди дагы чулгап, кыргыз элин дагы, кыргыз айтуучулугун дагы эсил кайранга алып келиши ыктымал, мүмкүн. Эгерде коомдун башында турган саясий режим учурунда өз ыктыяры менен бардык мүмкүнчүлүктөрүн жумшап, бул өнөрдү сактап калууга, сырткы таасирлерден коргоп калууга шарттарды түзбөсө, жогоруда мен айткан коркунучтар, таасирлер сырткы бизди дагы алдыда күтүп жатат. Ал эми манасчынын, биз жогоруда айткан мисалдар манасчынын жана айтуучунун
манасчы деп жатып айтуучуну, айтуучу деп жатып манасчыны түшүнгөнүбүз оң. Кыргыз элинде азыркы күндө совет мезгилиндеги учурга салыштырмалуу Кудайга шүгүр дешибиз керек. Азыр биз Кыргыз Республикасы эгемендүүлүккө ээ болуп, жалпы элибиз, журтубуз эгемендүүлүккө ээ болуп, өзүбүздүн тушообузду өзүбүз кесип, өзүбүздүн руханий дөөлөттөрүбүзгө өзүбүз азбы көппү, татыктуу татыксызбы, туурабы туура эмеспи мамиле кылып жатабыз. Бул биздин тандообуз, бул биздин жолубуз, бул биздин тагдырыбыз. Бирок ошондой болсо дагы манасчылык өнөргө дүйнө жүзүнө Кыргыз элинин бирден бир бренди боло турган, бет ачаары, визиткасы боло турган кудуретке ээ манасчылык өнөрдү албетте өзгөчө мамиле менен, өзгөчө шартта өкмөт, бийлик өлкөбүздүн күтүп алыш керек. Себеби биз дагы ошол жана жогоруда айткан элдердин кейпин кийип калышыбыз толук ыктымал. Ал эми трансценденттик же болбосо трансцендент деген түшүнүк бул психология илиминин термини болуп эсептелинет. Транс бул кадимки адамдын кадимки абалынан сыртка чыгып, башка мейкиндиктерге, башка дүйнөлөргө кабыл болушу же кирип кетиши дегенди түшүндүрөт. Демек, адамдын бир сөз менен айтканда кадимки абалынан сырткы абалга, сырткы мейкиндикке чыгып кеткен учурун трансценденттик абал же трансценденттик учуру деп түшүндүрсөк болот.